Саламатсызбы? Сиз балаңызды кайсы стилде тарбиялайсыз? Бүгүн мен сизге 3 негизги стиль жөнүндө айтып берем. Анан сиз өзүңүздүн тарбиялоо стилиңизди карап туруп, туура нукка түшсөңүз али да кеч эмес. Эң биринчи стиль бул биздин ата-бабаларыбыз колдонуп келе жаткан авторитардык стиль. Албетте, бул убагында жакшы ыкма болчу, бирок бүгүнкү күндө 21-кылымдын балдарына мен айтат элем, бул стиль анчалык жарай бербейт. Бул кандай? Бул ата-эне бир тепкичке өйдө турат дагы, бала ылдыйраак. Мындайча айтканда, бул жерде балага тандоо укугу берилген эмес. Ата-эне эмне десе, ошол нерсе аткарылыш керек. Баланын сезимдери менен, баланын ой максаттары менен эсептешүү деген таптакыр жок. Бул жерде ошондо көзөмөл, катуу көзөмөл, эч кандай эркиндик жок. Кийинки стиль анти-авторитардык деп аталат дагы. Бүгүнкү мен айтат элем, бул бүгүнкү жаштардын катасы. Баласынын оозунан чыккан желдин баарын аткарып, баласы эмне десе ошонун баарын кылып, түн ортосунда барып дүкөндөн эмне алып келип бер десе чуркап жүргөн ата-энелерди көрүп кээде таң калбай да коесуң. Ошондуктан текшерип көрүңүз. Бул стилде бала бир тепкич өйдө турат, ал эми ата-эне ылдый жакта. Бул эгер бул ыкма менен кете берсеңиз, мойнуңузга минген баланы чоңойторуңуздан күмөн жок. Эми кийинки туура стиль, мен муну туура деп айтат элем, бул биздин замандын балдарына туура келген ыкма. Бул партнердук, башкача айтканда, кыргызчалатып айтсак, өнөктөштүк стили. Бүгүнкү балдарга биз качан ушундай мамиле кылганда көбүрөөк таасирдүүрөөк, көбүрөөк эффективдүүрөөк тарбия бере алабыз. Бул кандай? Бул ата-эне менен бала бир деңгээлде турат, жана балага тандоо мүмкүнчүлүгү берилет, баланын ой максаттары менен, баланын ою менен, каалоосу менен эсептешүү бар, жана бул жерде албетте эркиндик менен тартип дайыма бирге жүрөт. Баланы башка да чыгарып албайт, баланы ылдый дагы түшүрбөйт, экөө бир деңгээлде. Мына ушундай 3 стиль жөнүндө бөлүштүм. Эми сиз өзүңүздү текшерип көрүңүз. Сизге бала тарбиялоодо ийгилик каалайм.